Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кымбаттуу тескалардын күйөрмандары, катталуучулары, жалпы кыргызстандыктар, биздин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Тескалар каналы сиздерге дагы бир кезектеги Ош жергесинен сатыга коюлган, зыңкыйган, мощный үйдү чагылдырып бермекчи. Анда экранга көңүл буруп туруңуздар, мен сиздерге так адрести түшүндүрө кетейин. Аталган сатыга коюлган үй Ош шаарындагы Ишкеван айылы, тетиги сиздер көрүп турган Кулатов микрорайонунун жанындагы конушта жайгашкан. Сиздер бул жагы Барсбек эстелигинен бир аз эле жүрүп келсеңиздер, жолдун сол капталындагы Ишкеван айылына келесиздер. Тетиги арка. Сол капталга бурулуп ичкери 100 метр кирсеңиздер, 4-чү А көчөгө буруласыздар. Тугандар, биз тетиги 4-чү көчөгө бурулуп, андан ары 10 метр эле жүрүп кайра сол капталга 150 метр гана жүрүп келип, сиздерге айткан Хан Сарай сатыга коюлган үйгө да келип калдык. Мына ушул сиздер көрүп турган зыңкыйган үй сатыга коюлуп жатат. Эси ушул жерде. Азыр экрандан алыстабай жакшылап кулак түшөп туруңуздар. Сиздерге үй тууралуу, жер тууралуу подробный айтып беребиз. Ассаламу алейкум. Ага, кандайсыз? Амансызбы? Үйдү сатыга коюп турсуз. Даяр болсоңуз баштасак. Участок канча сотук? 5 сотук. 5 сотук. 20-га 25. Үйдү келтирипсиз го ака. Укмуш го тетиги Хан Сарай. Көрдүңүздөрбү үйдү? Бүт баары жаңы гана ремонт болуп бүткөн. Айтыңызчы ага, бул жердеги заборлорду канча күн болду ремонт болгонуна? 1 жума болуп калды. 1 жума болду. Заборду дагы необычный кылып турсуз. Тетигиндей кылып үстүлөрүн ачык кылып, үстүнү бамбуктар менен жаап турсуз. Варатаны дагы жаңы эле бүтүргөн окшойт краскасында. Арчаларды эгип ага жол жагына мындай кылып. 3 жыл болуп калды жашап атканыңызга үйдө. 4-чү жылга кетип атат. Арчага 4-чү жылга. Сонун. Тетиги жакта бир труба чыгып турат. Ал жерде септик бар окшойт. Местный септик. Жакшы. Лотокторду кылып, суу түтүктөрүн мындай кылып. Ал эми бул жагында сиздер көрүп турган тетиги жерде суу, таза суу. Мына ушул жерде. Үйдү көрдүңүздөр. 20-га 25 5 сотикте жайгашкан зыңкыйган үй. Үйдү сиздерге сыртыны макташымдын кереги жок болсо керек. Уже көрүп эле түшүнүп турасыздар. Азыр биз менен чогуу болуп туруңуздар. Үйдүн ишкерки бөлүгүн дагы бир катар чагылдырып беребиз. Бул жерге газ келген. Ишкеван айылына. Сиздер бул үйдөн жогору бир аз эле чыксаңыздар, тетиги Кулатов Барсбек айланпасына чыгасыздар. Жөө деле, машинеде деле кышы жазын оп-оңой, жакын эле. Жүрүңүздөр, анда чогуу кирели. Сигналды коюп турсуз. Жакшы. Светтер, газдар бүт баары бар. Жакшы. Бурчаткаңызды цементи кургой элек го ага. Жаңы эле болгон окшойт бул дагы. 1 күн, 2 күн болуп калды. 2 күн болду. Жаңы эле тазалап турсуз. Сонун. Үйдүн ичкерки бөлүгү, тугандар, көрүп жатасыздарбы? Необычный дагы бир зыңкыйган үй мына ушул Ишкеван айылында 4-чү көчөдө сатыга коюлуп жатат. 12-чи үй. 10 капталга бурулганда тетиги жериңиз кандай болуп калды? Ажаткана. Анын жанына алма бакты отургузуп, септикке кошулган сырттагы. Бул жерине кичинекей чөптөрдү эгип, газондорду агабыз. Ал жака жолду дагы жаңы эле бүтүрүп коюптур. Трёх фаза киргенби аба? Трёх фазага кирлек даярлап койгонмун. Даярдап койгонсуз. Тетиги жерде турат. Жакшы. Үйдүн алдыны 2 күн гана болду дейт. Бурчаткалар басылып. Ал эми тетиги сиздер көрүп турган айланалар бүт баары 1 жума болду ремонт болгонуна. Бул жериңизде кокон гилас бар экен. Тетиги жагында өрүктөр бар экен. 5 сотик жерге кыскасы агам кыйла нерсени батырып жайгаштырып коюптур. Бул жерден кандай болот бул? Необычный го грантыңыз. Бунда ушу суунун немесинен жасадык да. Жасадыңыз өзүңүздүн фантазияңыз менен. Сонун, зор. Көрдүңүздөрбү? Каалаган жагына ачып шланканы менен иштете берет суна. Жакшы. Сонун, гүлдөрдү эгиптир агам. Үйдүн узун турасын айтыңызчы эми. Так, 12 8-ге 9,5. 12 8-ге 9,5 узун турасы. Жакшы. Бул жагыны житки травертинди дагы мыктысынан, кокондукунан кылып турсуз. Өтө күчтүү. Тетиги жогору жагына орнаменттерди түшүрүп турсуз, гүлдөрдү тартып. Түнкүсү светтер да коюлган окшойт. Жанат бүт баары. Жакшы. Үйдүн крышасыны сапаттуу мындай тиникелер менен каптап, ал эми жогору жагын мындай кылып өзгөчө жабыптыр крышаларын. Морлору чыккан, антенналар коюлган, суу түтүктөрү баары жайында. Заборлор да жанат. Заборлоруңуз да жанат. Тетиги. Түйүндөгү. Ар бир түйүндө. Бул үйдү буйруса фонунда көрөсүздөр. Фонун дагы чыгарабыз. Түндөсү кандай иштейт, лампалар. Жүрүңүздөр, анда үйдүн ичкерки бөлүгүнө кирели.
Үйдü келтирипсиz ага. İçini көрөлүчү анда. Бул терезеңиз узун турасы канча ага? 2,5 7 метр. Турасы 2,5, ал эми узуну 7 метр. Ойбо. Крышага барат экен да. Сонун. Өзгөчө стиль. Мощный үй. Сатка коюлуп жатат. Жүрүңүздөр, ичкери кирели. Кана эмесе, бисмилла деп кире берели. Киргенде эле прикошка. Сол капталына бул жерге бут кийимдер чечилет, кийимдер илет. Ал эми бул жагында күзгү терезе кыскасы ушул жерде. Полону ламинат кылып коюптур агабыз. Мына мындай кылып таштын сүрөтү бар обойлорду жабыштырып, ал эми потологуну гипсокартон менен обшивка кылып светтери коюлган. Эшиктериңиз дагы ысатасы бийик го ага. Мощный эшиктерден коюп турсуз, шоколад светтеги. Жүрүңүздөр, анда ичкери кирели. Бул жериңиз коридор болуп калат экен, а? Ушул жерден чачырап кирип кетет. Обойлору мына мындай коричневый светтеги моющий обойлорду коюптур, богатый светтеги. Эшиктер бүт бары окшош экен. Потологуну надежный потологду айландырып, ал эми ортосуна гипсокартон менен мына мындай тоголок орнаментттерди түшүрүп, кичи лампалар коюлуп, люстралар коюлуп, ал эми бул жагында капталында бир терезе, занавескалар тагылып, мына мындай дивандарды коюп коюптур. Полу ламинат кайрадан эле. Бүт бары ламинат бага? Бардыгы ламинат. Жакшы. Түз кире берели чанда. Кухняны сиздерге чагылдырып, андан ары үйдү айланып, тегеренеп чыгып кетебиз. Ойбо, кухня кызарат го ага. Зорго кухня, мебелдери менен, тетик жагында газ, стиральный машина, бул жакта отопление дагы бар экен. Местный отопление. Көмүр газ. Көмүр газ, эко менен тең иштейт. Светти деле уласа болот. Светти дагы уласа болот. Жакшы. Бул жерге кичинекей терезе кылып турсузбу сонун кылып, а? Полкасы менен. Кухняны көрүп жатасыздар. Мебели кып-кызыл, обойлорду дагы мына мындай моющий кызыл түстөгү подсвет кылып тандаган экен. Ал эми потологун дагы надежный потолок, андан ары гипсокартон, люстра, кичи лампа, кыскасы бүт бары бар. Узун турасы канча ага? 3-4кө 3,5. 3-4кө 3,5. Жакшы. Бүт канализациялар уланган ушул жерге. Ысык суу, муздак суу бар. Жакшы. Уктуңуздар. Андан ары акырын үйдүн ичкерки бөлүгүнө кирели биз. Мына сизге зал, холл. Ойбо. Столдорду коюп турсуз, тетиги жагына дивандарды коюп турсуз. Узун турасы ага? 8,60га 4,5. 8,60га узуну, 4,5 турасы туугандар. Бул жагына отопленияны киргизиптирсиз. Ар бир комнатка кирген. Сиздерге айткан 7,5 метрлик терезе ушул залда турат туугандар. Занавескалар тагылган, потологу мына мындай кылып, туунун, тетиге, түндүктүн орнаменттери түшүрүп, ал эми ортосунда мына мындай небо, булуттан надежный потолоктор, люстралар, кичи лампалар, эшиктер дагы жана айткандай бүт бары высокий, коричневый, шоколад цветтеги эшиктер, мыкты сапаттагы эшиктер коюлуптур. Столдору дагы атайын тандап турсуз светини. Жакшы. Полу ламинат кайрадан эле. Мына ушундай. Теплый пол барбы жок бага? Теплый пол жок, бирок утеплять эткен, көктөн коюп бардыгын аткаргансыз. Жакшы. Ал эми дубалдарды мына мындай кылып ачык светтеги гүлдү моющий обойлордон агабыз коюптур. Сонун лестницаны дагы келтириптиз ага. Ноталарды коюп, европейский стилде. Жакшы. Түз кире берели анда биз. Бул жагыңыз кандай комнат болду ага? Ушу гостевой да? Гостевой. Жакшы. 5ке 3,3. 5ке 3,3 узун турасы. 2 точка киргизген экенсиз да, жылытуучу жабдык. 2 терезе, бул жагы көчөнү караган терезе, ал эми бул жагы үйдүн алдыңкы капталын караган терезелер. Терезелер бүт бары пластик, тетигинде кылып подоконниктер коюлуп, занавеска, обойлор бүт бары мощный, зыңк жерде. Печке койгон экенсиз, үйдүн ичине. Аны дагы жасап койдуңуз. Жакшы, бирок азырынча иштетпейсиз буну. Бунун кереги жок. Для красотага жасадык. Жакшы, сонун обойлору мына мындай окшош светтеги эле моющий обойлор. Занавескалар дагы бүт бары окшош. Кыскасы дизайнер агабыз өзү мыкты жасаган экен. Кийинки комнатка кирели. Бул жагыңыз кандай комнат болду ага? Коноктор эс ала турган комнат. Коноктор эс ала турган комнат. Узун турасы? 3,3кө 3,2. 3,3кө 3,2. Көчө жакты караган бир терезе, занавеска, потологу натяжный потолок, мына мындай гипсокартондор менен обшивка болгон, кичи лампалар коюлган, люстралар коюлган. Ал эми обою бул жагы дагы гүлдү, өзгөчө стилдеги моющий обойлор. Отопление бул жакка дагы кирген, жабдыгы бар. Бул печка жана агабыз айткан печка, азыркы учурда мунун иштетиштин кажети жок. Отопление бүт бардыгын ысытып, жаратып берет. Светтер дагы кирген, полу ламинат. Жүрүңүздөр анда. Агабыздын мыкты лестницасын бойлоп
жогору экинчи кабатка чыгалы. Бул жерде кичинекей форточкадан койгон экенсиз дагы. Бул залдын дагы патологун өзгөчө кылган экенсиз. Мындай кылып жылдыздарды түшүрүп, жүрүңүздөрчү, жогору чыгалычы. Шоколад цветтеги лестница. Сонун жасаган экенсиз. Бул жогорусу лестницанын жогорку тарабы, тетиги сиздер көрүп турган люстра, андан ары мына ушул эле лестницага окшош цветтеги надежный потолокторду тагып агабыз. Бул жерге дагы отопление киргизиптирсиз. Жабдык. Үйүңүз кышындасы аябай жылуу болсо керек. Жылуу, айрыкча экинчи этаж. Айрыкча экинчи этаж. Жакшы. Экинчи кабатка көтөрүлүп атабыз, туугандар. Бисмилла деп кайрадан салтуулай эле оң капталдан сиздерге чагылдырабыз. Экинчи этаждын дагы эшиктери бүт баары бирдей окшош эшиктер. Жүрүңүз ага. Бул жерде кичине пустой жер дагы бар экен да? Өздөрүнө керектүү нерселерди койсо болот. Место кенен. Экинчи кабатта дагы бир форточка, ал эми тетиги жагында лестницанын капталында дагы узундан түшкөн. Атайын лестницага жарык түссүн деген лестница терезелер коюлган. Пластик терезелер тетигинде кылып, подоконниктери менен. Жүрүңүздөрчү, ичкери киреличи. Бул жаңыз мансард сыяктуу экен да? Мансард сыяктуу. Бүт баарын аткаргансыз, утуплет эткенсиз ичине. Утуплет эткен, сонун жылуу. Өзүңүз ушул жакта турат окшойт, жайкышы. Биз ушул жердебиз. Узун турасы ага. Узун турасы 3-2-ге 3-4. 3-2-ге 3-4. Бул жагында капталында бир терезе, потолокторунда мындай кылып ак түстөгү обойлорду жабыштырып, краскалап, ал эми дубалдарына кызыл түстөгү мындай моющий обойлорду кылып, бул комнатка дагы жылытуучу жабдыктар коюлуптур. Жакшы. Болу ламинат кайрадан эле. Атайын бул жерге мебель дагы жасаткан окшойт, ички комнатага. Атайын ушу мансардка ылайыктап. Ылайыктап. Жакшы. Бул комнатаңыздын узун турасы 3-ге 3-4. 3-ге 3-4. Кичинекей складчик кылып, жабдыкта детский бөлмө кылса дагы болот экен. Мебелде калабы? Намаз окуган калат мебель. Бул мебель калат ушул жерде. Атайын ушул жерге жасалган. Уктуңуздарбы? Светтер келген, люстралар коюлган. Жүрүңүздөр, кийинки комнатка кирели. Ойбу, бул жагындагы келтирип коюпсуз го ака? Узун турасы канча болду буягыңыздын? 5-ге 4. 5-ге 4 узун турасы. 20. Бул жана айткан, сиз айткан 7,5 метрлик терезенин экинчи кабаты. Бүтө турган жери. Сиздер көргөн сырткы, үйдүн сырткы бөлүгүндөгү пластиктен жасалган 7,5 метрлик терезе мына ушул жакта, ушул бөлмөдө. Тетиги жагына эки капталына жылытуучу жабдыктар коюлуптур. Занавескалар тагылып көрүп жатасыздар. Обойлорго подсвет бар. Обойлору моющий. Ал эми потологу мындай кылып, надежный ак түстөгү потолокторду кылып, чекелерини гипсокартон менен обшивка кылып, кичи лампалар, люстралар тагылган. Жакшы. Кийин комнатаңызга киреличи, жүрүңүз. Бул жагыңыз дагы мансард сыяктуу. Мансард сыяктуу. Узун турасы ага. 3,5-га 3. 3,5-га 3. Сонун экен, а? Жайындасы салкын, кышындасы ысык болсо керек. Салкын го аябай. Капталында көчө жакты караган бир кичинекей терезе. Ал эми бул жагында дагы атайын күн тийсин, жарык түссүн деп бир терезени коюп коюптур. Утуплет этилген бүт баары крышалары. Андан сиздер камсына алсаңыздар дагы болот. Бул жагында жылытуучу бир жабдык, ал эми полу ламинат бул жактагы. Мебелдер коюлуптур мындай кылып, атайын кичинекей офисный занавескалар дагы тагылыптыр. Тетиги сиздер көрүп турган. Жүрүңүздөр. Кийинки комнатага киреличи анда. Зор кылып жасап турсуз го ага. Үйдү келтирипсиз. Өзүңүз көтөп жасаган экенсиз, чындыгында бардыгынча. Бул жагыңыз душабай окшойт. Санузел. Кафель басып турсуз бардыгына. Полуна, дубалына. Ал эми потологуна мындай утуплет этип, пластик жабдыктар менен кооздоп коюп турсуз. Теплый пол барбы жокпу бул жерде? Теплый пол жок. Бул жерде дагы жок. Тетиги жылытуучу жабдык бул жака дагы кириптир. Ички внутренний ажаткана бар, аристондор бар. Бул жагында раковина, күзгү кыскасы бардыгы бар. Светтер коюлуптур. Жакшы, сонун. Жүрүңүздөр, үйдүн сырткы бөлүгүнө чыгалы. Ал жагы дагы өзүнчө бир укмуш болсо керек. Биз менен болуп туруңуздар, кана көрөлүчү. Туугандар, биз акырын лестница менен үйдүн сырткы бөлүгүнө чыктык. Ага, бул дубалды эмне кылгансыз бул жерде? Обойбу буну же 3D'бы? 3D кылып художникке таптырганбыз. Художник атайын таптырдыңыз. Пляж. Караңыздарчы, дубалды. Сонун кылып турсуз го. Өтө өзгөчө мына ушундай стена дубал. Бул жагына тетиги дарактардан бери кылып турсуз, а? Көлмө. Мен бунуңузду көрүп, обой окшойт депмин ага биринчисиндечи. Сонун, аябай сонун кылып турсуз. Бул жагыңыз летний тапчан экен.
Холодильниктер ушул жакта. Бойлоп коюп турсуз. Потолоктор мындай гипсокартон, люстралар коюлуп, кыскасы жайында. Тетиге тапчанды лактаптан коюп турсуз үстүнөн. Жакшы, сонун. Бул жаңыз кандай комнаттар болуп кетти? Бuyakta временка и очок. Временка, 3 очок, тандыр, склад, кыскасы ушул жакта. Үйдө подвал барбы, жокпу? Подвал бар. Жакшы. Бул жаңыз Я уже семент боюнча. Семент боюнча эле. Бурчатканы кандай бастыңыз ошондо? Sementin üstüne masada moşuna. Sementin üstüne эле. Tanka girsem girбей турган болду. Уктуңуздарбы? Sementin üstüne эле агабыз кыйылбай эле мынандай бурчаткаларды басып тегиздеп коюп тур. Суу түтүктөрүн дагы мынандай түшүрүп, сууну андан ары тетиге бак тарактарга кире турган кылып коюп тур. Жүрүңүздөрчү, агамдын 3 очок, андан ары временкаларын көрөлүчү. Бул жагын дагы жидкий травертин менен кылып турсуз. Коконуски. Ойбо, очок. Газовый котел. Бардыгы бар. Сиздер түз эле кирсеңиздер, оң капталда бул жерде котельник, андан ары газовый бардыгы бар дейт. Токко дагы уласаңыздар болот. Аны дагы агабыз даярдатып коюп тур. Вытяжкалар коюлган. Кухняга 3 очокко мындай мебелдер дагы коюлуп тур. Бардыгы калабы ушул жерде? Ага. Казан, аяк жана башкалары. 1 жылда канча кетип атат мынагыда? 1 тоннадан şu 50 катары эле 1 тонна 1,5 ошондой. 1 тонна 1,5 айына да. Айына. 1 тоннадан болсо ошо целый үйдү ыстат. Бардык комната. Жок почти. Газды дагы иштетип атасызбы? Газ иштетип атам. Жакшы. Газ деле жакшы. Аздан эле чөт газга. Бул жаңыз временка. Временка. Летний, зимний кылса дагы болот. Жакшы, узун турасы мен оюмча 3,5га, бул жагы 6, бир терезе коюлуп тур, бул жагы пластик терезелер коюлган, потологу гипсокартон кылып, үстүнө обойдон каптатып, ал эми бул жактын дагы полун мындай кылып ламинаттап коюптур. Жакшы. Жылытуучу жабдыкты бул жака дагы киргизиптирсиз. Киргизген, бирок азыр үзүлүп турат бу жерде мен кирбегеним үчүн. Бул жака кирбегениңиз үчүн үзүп койдуңуз. Жакшы. Уласа болот өзүнө. Уласа болот. Жүрүңүздөр, сыртка чыгалы. Акырын чыгалычы сыртка. Бул жаңыз кандай комнат болду ага? Склад. Жакшы. Майда чүйдө койгонго склад дейт. Кичинекей дөңгөлөк жана башка, узун турасы 2,5га 3,5 бул жагы. Пластик эшиктер коюлуп тур бул жагы дагы. Ал эми бул жаңыз тандыр. Иштейт экен, Нан панда эле жаба окшойт. Вытяжканыдан коюп турсуз. Отун аякты бул жака койсоңуздар дагы болот экен. Крышасына бул жагынын үстүнө тинике кылып турсуз. Российский тиникелер менен каптап, суу түтүктөрүн дагы бүт баарын кетириптир. Бул отопленияны бул жака мындай кылып ороп туруп анан киргизетпизиз да. Мыкты кылып. Жакшы, жолдо жоголбосун деп жылуулук. Көрдүңүздөрбү? Жогору жака киргизиптир. Биринчи эле жогорудан ысыйт. Кыскасы, кышындасы кенен футболкачан жана башка жеңил желпи кийимдер менен жүрсөңүздөр болот. Бул жаңыз жана айткандай подвал. Подвалыңыз дагы бар экен да, бир көрсөтүп коелу. Банка, санка, варенье, саренье сактаганга. Кыскасы подвал. Үйдүн подвалы дагы бар. Үйдүн арткы бөлүгүндө агабыз айткандай 1,5 метр жер дагы ташталган. Андан ары жүрсөңүздөр сиздер тетиге летний ажатканага чыгып барасыздар. Үйдүн арткы бөлүгүн дагы көрүп жатасыздар. Бардыгыны жидкий травертин кылып, суу түтүктөрүнөн бери краскалап агабыз мыкты кылып жасап коюптур. Жүрүңүздөр эми. Тетиге агабыздын баксак, мына пляжына барайлычы. Ага айтыңызчы, үйдүн документтери кандай? Жакшы, таза. Тазабы? Жайындабы? Неге сатып атасыз ага ушундай зыңкыйган үйдө? Ушу киште бизнеске киргизели дедик эле. Бизнес кылайлы дедиңиз эле. Бизнес кылайлы дедик эле деңиз. Соседтер кандай ага? Соседтер өтө сонун. Жакшыбы? Мектеп, бала бакча, мечит, кыскасы шаарга жакын эле бул жагы. Газ бар, суу бар, жол бар. Кыскасы мына ушундай ардактуу замандаштар. Дагы бир туугандар, сиздер көрүп, издеп жаткан жөн гана кийимиңиздерди алып келип жашай турган үй сатка коюлуп жатат. Эми айтыңызчы, мебелдер калабы ичиндеги? Сүйлөшөбүз мебелдер. Сүйлөшөбүз. Келишсеңиз калат. Жакшы, уктуңуздарбы? Келишсе калат дейт ал дагы. Сиздер мына ушул особнякка келсеңиздер, үйдүн сыртынан эле тааныйсыздар. Номеринин кереги жок сиздергечи. Баасын канча деп жатасыз эми? Баасын ушу 125. 125 миң доллар. Кеми болобу? Кеминен сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Варианттары барбы? Варианттар да бар. Кандай варианттар бар? Айтыңызчы аны дагы. Квартира болсо оштон. Оштон. Дагы? Машина болсо деле. Машина болсо дагы. Сүйлөшөбүз. Орто баадагы. Орто баадагы. Уктуңуздарбы? Варианттары дагы бар дейт. Үй же орто баадагы машинелер, унаалар болсо сүйлөшөбүз дейт. Төмөндөгү экрандагы номерлерге чала бересиздер. Бул үй тез эле сатылып кетет. Шашылыңыздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жолугушканча.